Жана мен айтып өтпөдүмбү? Адам эми элечек кийип отурам. Менин сущностьтымда грубость деген нерсе бар окшойт. Ошол нерсе кээде чыгып кетет да. Текеберчилик адам ардан бери болуш керек, жөнөкөйрөөк болууга аракет кылыш керек, асмандан түшкөн жоксун дегенде. Бизде илгери баягы мен театрда иштеп жүргөн кезде, мен биринчи кесибим актриса болуп атпайбы? Ошол кезде Мухаммед Токтобаев деген актер бар эле, раматылык. Аллах таалам бир ошол адамга бейишин насип кылган болсун. Жакшы адам эле. Анан айтып калчу эле баягы жаш актрисалар, таланттуу актрисалар деп суктанганда, ай, ушуларга эле суктанып эле баасын көтөрө бересиңер. Эл катары эле туалетке барат дечү да. Кечирим сурайын бул сөз үчүн. Бирок чындыгында ушундай. Кыйын болуп, бириңдин астында бириң көтөрүлчү эч нерсең жок. Жеген тамагыңды бирдей эле аш кылып, бирдей эле чыгарчу жол бар. Кечирип коесуздар албетте. Бул өтө катуу салыштыруу үчүн. Адам мындай өзүнүн кулдук сыпатын билип жүрүш керек. Айдын башына чыгып кетсең дагы, Алла Тааланын алдында сенин кул деген статусуң эч качан өзгөрбөйт. Напсиңе жакса, жакпаса дагы. Илимдин туу чокусуна чыксаң дагы, байлыктын туу чокусуна чыксаң дагы, адамдардын арасындагы кадыр-барктын туу чокусуна чыксаң дагы, сен Алла Тааланын алдында кул боюнча каласың. Ушул эки нерсени өзүң эскертип турсаң, балким текебер болуп кетпейсиң. Анан дагы бир айта кетчү нерсе бар экен. Байкоо жүргүзүүдөн улам бардык эле адамдар муну байкайт. Негизи адамды эмнелер текебер кылат десе, мындай карасаңыз, кээде илим дагы адамды текебер кылып жиберет экен. Илимдүүлөр дагы текебер болуп кетиши мүмкүн. Мындай карайсың дагы анан жок, бул кишиден илим албай эле коеюнчу, текеберлик бар экен деп. Адебине караганда илимине суктанасың, бирок адебине бир карап кой, жөн эле алыс эле болоюн. Ушул адамды сыйлаган боюнча калайын деген дагы абалдар тилекке каршы кездешип калат. Демек, илим дагы текеберчилик алып барып коет. Анан албетте материалдык бир жетишкендиктер. Бай болсоң, колуңда болсо, коомуңдун бир избранный, тандалган бөлүгүндө жашап калгат турган болсоң, Аллах Таала сага бир мүмкүнчүлүк берип, ошол адамдар текебер болот. Кийин атактуулар текебер болуп кетет. Атактуу болгондо адамдар Пайгамбар саллаллаху алейхи үлгү кылыштыкты билбейбиз да. Биз бул жерден эки киши ага подписка кылып койсо эле ошол адамдын аркасынан ээрчип кетмей жайыбыз бар да. Ал менен сүрөткө түшүп, анын колун кармагыбыз келип, анын пальтосун кийгизгибиз келип эле, ушундай бир кул мүнөзүбүз бар эмеспи, адамдар бири-бирибиздин астыбызда. Демек, атактуулук дагы адамды текебер кылып жиберет. Анткени адам өзүнүн баасын улам эскертип туруш напсисине оор келет да. Ай, мен деген жахилмин, менин илимим жок, менин адебим жок. Булар сыртка оболочкамды карап алып эле ушинтип ойлоп атат мени деп өзүбүзгө баа берсе, коюңуз дейт элек да. Мен андай эмесмин. Сиз каалагандай, сиз урматтап аткандай статуска жете элекмин деп адам уялыш керек эле атат да. Бирок антпейбиз, биз баарыбыз эле напсиге баш ийип кетебиз. Ушул учурда текебер болот. Анан адатта сулуулар текебер болот экен. Ар кимди көзүнө илбей эле ушундай болуп калат экен. Демек, төрт учурда тең ушул төртөө эмнени кое берип жиберген десе, Аллахка шүгүр кылууну кое берип жиберген. Сулуу болсоң да Аллах сени жаратты, сен өзүңдү жаратып алган жоксуң. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Мага ушундай жүз берип койгонуңа, ушундай өң келбет берип койгонуңа деп Аллахка шүгүр кылсаң текебер болбойсуң. Материалдык бир байлыкка ээ болсоң дагы ар-разак деген Аллах Тааланын бир 99 ысым сыфатынын бирөөнү эстесең, рызкыны Аллах берди дейсиң. Мен аракет кылдым, сен уктап атканда 20 саат иштедим. Мына өз эмгегим менен жеттим деген жерден сен текеберсиң. Кээ бир адамдар 20 саат иштейт, бирок өмүр бою нан менен, чай менен, анан коомдук транспортко гана акчасы жеткендей абалда жашайт. Эмнеге? Рызкыны Аллах берүүчү. Ал кимге кааласа көбөйтүп берет, кимге кааласа өзүнүн өлчөмүндө дагы берип коюусу ыктымал. Демек, сен кандай гана рызкынын бир аябай үйүлгөн бир байлыктын үстүнө туруп калсаң дагы, бул бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен гана болду. Ар-разак, Аллахым, альхамдулиллахи роббил аламин. Сенин каалооң менен мен ушул рызкыга ээ болдум дей турган болсо, ал текебер болбойт. Илимде дагы ушундай. Адамдарды жакшы көрдүрүп коюп жаткан дагы Аллах Таала. Болбосо бирөө-бирөөнү сиз мени жакшы көрүңүзчү десем, сиз мени жакшы көрбөйсүз да. Жакшы көрүү, сүйүүнү дагы Аллах Таала адамдардын жүрөгүнө салат. Анан ошол себептүү биз бири-бирибизди жакшы көрүп, же бирөөнү жакшы көрүп калып жатабыз. Бул адам өзүнөн өзү пайда кылып алчу сапаттар эмес. Ошондуктан адамдар сени жакшы көрүп жатса дагы Аллах Таалага шүгүр келтириш керек. Илим дагы ошондой.
Илимдин жолунда болбосо уктабай эле китеп окуй эле жүргөнсүң деген менин мээм жарык болбой койду. Баягы жахил боюнча эле жүргөн өңдөмүн. Көрдүңүзбү? Бирок карасаң бул жердеги сен сыяктуу эле 10 жыл илим алгандар озуп кеткен да, анан сен ойлойсуң, субханалла, мен деле жүрөм 10 жылдан бери. Бирок бул тафсир илимин алып алды, бул акыйда илим, мен эмне кылып жүрөм дейсиң. Көрсө бул дагы Аллах берген бир неамат да. Каалады, буга илимди отургузуп койду. Каалады, менин мээм жетпей жатат 10 жылдан бери жүрсөм дагы. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде дагы Аллах Таала мага ушул нерсени насип кылып койгондугуң үчүн сага шүгүрлөр болсун дей турган болсо, текебирчиликтин бардык түрү менимче адамда жок болот деп ойлойм. Аллаху алим.